мекендештер бүгүн мына биздин ыкмадан үйдөн өзү жакшы болгон биздин бир тууган келиптир. Мен сурасам, жашыңыз канчада? 54 жаштасыз. Жакшы. Сиз эмне жасадыңыз? Биздин ыкманы кайдан билип калдыңыз? Ошол боюнча кененирээк бир аз айтып берип каласызбы? Мен баягы сиздердин сабагыңыздарды көрүп, видеодон ошо сабактардын баарын пандемия мезгилинде, пандемия убагында аябай ооруп чөк турган кезде мен аябай колдондум. Көбүнчө лимфомассажга күнүгө эртең менен эрте туруп күнүгө жасайм. Ушул убакка чейин, ушул август айында былтыр баштагам. Ушул күнгө чейин күнүгө эртең менен эрте лимфомассаж жасайм. Азамат, значит, бул жакта абдан жакшы натыйжа болгон. Кана айтыңызчы? Анан азыр мурун деген тизем ооручу. Тизем ооруп такыр басканы кыйналчумун да. Анан пяточный шпорам бар болчу. Такыр баса албай кыйналчумун. Ошо пяточный шпорам да жоголду, могу тиземдин ооруганы жоголду. Могу чыканагым постоянно ооручу, чыканагымдын оорусу жоголду. Азыр эми күнүгө жасап аракет кылып атам, могу бронхитимди жоголтуу. Уйкуңуз кандай болчу эле мурун? Уйку жакшы элеби? Мурун кыйналчумун, уктай албай. Бойл болуп кыйналчумун да. Азыр уйкум жакшы. Сиздин ичиңиз качуу эле же катпайт беле? Запор болчу. Азыр кандай? Азыр запор жок менде. Сиз демек биздин лимфа массажды жана висцерал массаж жасап атасыз. Ошо сиз мына висцерал массаж жасаган үчүн сиздин ичиңиз катпай калды. Денеңиздин терин өзгөргөнүн байкадыңызбы, байкабадыңызбы? Изменения бар. Мен камкеде арыктадым, аябай толуп болчумун да. Мен почти дегенде 89 килограммга чейин толуп кеткем да. Анан азыр уже 80 болуп калдым буюрса. Азамат, тамакты? Тамагымды аракет кылам. Бир аз аракет кылдыңыз. Суу ичтиңизби? Сууну күнүгө ичем. Мурун иччүңүз? Мурун кайдан суу көп деп ичпейбиз биз. Сиз мага кайнак суу дедиңиз да, бул туура эмес. Мен кайнаган суу болбойт деп айтканда, кайнаган суу бул орусча айтканда мертвая вода болуп калат, өлүк суу болуп калат. Өзүнүн структурасын бузуп коет да. Анан ошон үчүн сиз чала кайнатып ичип туруңуз. Мына музак сууда болбойт, кайнаган сууда болбойт. Демек сиз сууну чала кайнатып эле, бир аз кайнап, чызылдап, ооз күйүп турган суу болгон мезгилде термоско куюп алып ошол сууну ичип жүрүшүңүз керек. Абдан жакшы. Демек сиз мына урматтуу мекендештер, караңыздар. Келип 10 күндө жакшы болгонбу? Мен 1 айда жакшы болгонмун деп вопрос беришет да. Почти 1,5 жыл болду. Мынакей. Адам жакшы болуш үчүн күнүгө мен ошон үчүн айтам да, 7-5% өзүңөргө байланыштуу депчи. Биз эми сиздерге ошо сиз мен айтам да, биз сиз мындай бир кереги жок, шлакка толуп калганыңызда биз жардам бериш үчүн биз сөзсүздөн массаж кылышыбыз керек, тиги сүйлөк курттарды коюп биз жардам беришибиз керек. Бирок адам өзүн өзү мына 1,5 жылдан бери ушул оорудан чыгып кеткен. Значит, сиз аптекада дарыга чуркаган жоксуз. Аптекада уколго чуркаган жок. Адам мен айтам, алтын таблетка менен алтын уколго чуркабаңыздар, урматтуу мекендештер. Силер алтын колдоңуздар менен, алтын ойлоруңар менен эле жакшы ниет менен, жакшы кыймыл менен өзүңөрдү жакшы кыласыздар. Эми азыр биздин бул тууганыбыз эмне үчүн келди? Демек, баласынын, кызынын анализ тапшырганда таксокара жана аскаридоз деген митек курттар чыккан. Бир аз кулактын угуусунан кыйналып келет. 5 жашында дедиңизби, 7 жашында дедиңизби? Ошо кичинекейинде эле кулактын угуусу начарлап, анан ошону менен ушуга чейин ар түрдүү ыкмаларды колдонушу, бирок жакшы болбогондон кийин анан ошо акыркы 1 жылдын ичинде, 2 жылдын ичинде анализден таксокара жана аскаридоз деген митек куртту тапты. Эң жаманы таксокаранын организмден чыгып кетиши кыйыныраак. Бул үчүн мен азыр түшүндүрдүм. Биздин ыкмага сөзсүз түрдө мен азыр жакында окуп келген профессор Солодовникованын лечениясын кошушум керек. Бул жерде ал профессор жалаң дарылар, чөп дарылардан укол жасаган. Мисалы, лиственницадан, бака жалбырактан, солодкадан, панта деп коюп, маралдын мүйүзүнөн, березадан, мына ушинтип ал 9 укол жасаганда, 9 укол тапкан. Бул патентированный. Мына ушуну мына жаңы баштадым. Абдан организмден кыйын чыгып кете турган микробдор болгондо биз демек организмдеги абдан каардуу, абдан
кыйын чыкпай кала турган мектеп курттарды кууп чыгыш үчүн ушул Раствор Солодовникованын профессор Солодовникованын методун колдонуп баштадык. Демек биз ушуну колдонуп буюрса жакшы результат көрөбүз деген ниеттебиз. Биз бир тууганыбызга абдан сизге рахмат. Өзүңүз жакшы кылган сизге рахмат Азамат. Мына көрдүңүздөрбү? Адам өзүн өзү жакшы кылат деп жазам да. 70% адам өзүн өзү жакшы кылган. Дагы да болсо мен сизге сабырдуулукту, ушундай оптимизмди каалаймын. Ден соолукта болуңуз.